Соңку күндөрү дүйнөлүк рынокто алтындын баасы дагы өстү. Бир троя унции $2480 жетти. Албетте Улуттук банктын алтын куймаларына болгон нарк да жогорулады. Акылбек Жапаров экономика жана коммерция министрлигинин биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча коллегиясынын жүрүшүндө бул жагынан алып караганда анча рентабелдүү болбогон көптөгөн алтын кендерибизди иштетүү үчүн позитивдүү чөйрө түзүлүп жатканын белгилеп өттү. Цена на золото побила еще один мировой рекорд. Алтындын баасы дагы бир дүйнөлүк рекорд коюп, бир троя унциясы $2480 жетти. Мурда анча рентабелдүү болбогон көптөгөн алтын кендерибизди иштетүү үчүн позитивдүү чөйрө түзүлүп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы жыл башынан бери баа 21%дан ашык өскөнүн баса белгилеп, эл аралык аналитиктер алтынга суроо талаптын мындан ары да өсүшүн күтүүдө деп кошумчалады. Дүйнөлүк рыноктогу бул жагдай кумтөрдөгү өндүрүштүн басаңдашына таасирди азайтат. Акылбек Жапаров мында жаңы өндүрүштү киргизип, инвестицияларды ыкчам пайдалануу зарылчылыгын белгиледи. Нам необходимо резко наращивать темпы запуска новых промышленных мощностей. Биз жаңы өндүрүштүк кубаттуулуктарды ишке киргизүү темпин күчөтүп, капиталдык салымдарды көбөйтүшүбүз керек. Ири эл аралык долбоорлордо болобу, орто биргелешкен долбоорлордо болобу, келип жаткан чет элдик инвестицияларды жигердүү өздөштүрүшүбүз керек. Каражатты алтынга салуудан эч ким жыдыбайт. Мындан улам былтыр февраль айында президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Улуттук банктан алтын куймаларын сатып алууга чакырган. Мамлекет башчы 1 граммдан баштап 13 граммга чейинки алтын куймаларын каалаган көлөмдө сатып алууда чек жок экенин, капиталдык кагаз акча эмес алтын менен сактоого чакырган. Акылбек Жапаров жакынкы 2 жуманын ичинде экономикалык өсүштү стимулдаштыруу боюнча чаралардын комплексин иштеп чыгуу зарыл экенин билдирди. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.